Сепарация биринчи кезекте ишеним. Бирок баланы мындай өзүнчө адам, өзүнчө инсан катары кабыл алгыбыз келбейт. Ал нерсеге макул эмеспиз. Керек болсо балабыздын үй бүлөсүндө кошо жашагыбыз келет. Анын аялы менен дагы, кызыбыздын күйөөсү менен дагы мамилени өзүбүз жашагыбыз келет. Баарын контролдоп, мындай көзөмөлдөп тургубуз келет. Биз муну чоңойтуп эле, чоң жашоого даярдап, анан кое бериш керек деген түшүнүк бизде жок. Мен чечем, мен төрөдүм, мен бактым деп. Бул эмне кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Беспомощное поведение деп коет го. Алсыз жүрүм турум болуп калат. Алдын ала жамандык каалап келишпейт да. Кичинекей кезиптен үйрөнүш керекпиз. Мага жакпайт, мен каалабайм, мен макул эмесмин дегенде. Балага кымбат кийим кереги жок. Кымбат тамак деле кереги жок. Карандай чай ичсе деле, бирок ата энеси күлүп, үйдө атмосфера аябай жылуу болсо, мына ошол нерсе кымбат. Бүгүнкү чыгарылыштын коногу психолог Гүлзат Исабекова. Гүлзат айым балдар психологу. Ошондой эле Бишкек мэриясына караштуу балдарга жардам берүү борборунун кесипкөй психологу болуп эмгектенет. Анын иши балдардын психологиялык саламаттыгына, көйгөйлөрүн чечүүгө жана туруктуу өнүгүүсүнө багытталган. Бүгүн биз Гүлзат айым менен сепарация темасын кенен талкуулайбыз. Бул тема ата энелерге балдардын психологиялык көз карашынан сепарациясынын маанисин түшүнүүгө, балдарды туура колдоого жардам берет. Бул чыгарылыш Роза Отунбаеванын Демилгеси фонду Миндирүү фондунун колдоосу менен ишке ашырып жаткан 5 кадам долбоорунун алкагында даярдалды. 5 кадам ата энелер үчүн жүздөгөн пайдалуу маалыматтарды камтыган Instagram баракчасына катталып, пайдалуу видеолорду көрүңүз. Алгач эле сепарация эмне экенин токтолуп кетсек, анан кийинки суроолорду берейин. Сепарация биринчи кезекте ишеним. Ата эне ушул балам өз алдынча боло алат, өз алдынча чечим чыгара алат, өз алдынча мен жок эле ой жүгүртө алат. Мен баламдын критикалык ой жүгүртүүсү уже өнүгүп, балам өз алдынча боло алат. Баламда жоопкерчилик бар деген түшүнүк. Эң биринчи бул түшүнүк ата энеде болуш керек. Ошол эле убакта сепарация бул баланы өзүнөн ажыратуу, ата эне баланы өз алдынчылыкка кое берүүсү, Эң негизгиси ушу балдарды өстүрүүдө биздин бирден бир максатыбыз, милдетибиз бул баланы өз алдынчылыкка даярдоо негизи. Анан кайсыл бир убакыттан кийин бала 12-ге чыкканда, 13-кө чыкканда биз ошол сепарация деген түшүнүктү өзүбүз камтып, жакшылап кабыл алып, анан мен жакында балам менден ажырап, өзүнчө негизи эле бала инсан өзүнчө. Менин чечимим менен эмес, балам өзүнүн чечимин кабыл алып, ошол чечим менен жашайт деп биз ошол түшүнүктү кабыл алыш керекпиз дагы, ошого даярданыш керекпиз. Бала болсо 11-ге чыкканда, 12-ге чыкканда өзүбүз ошол нерсеге көндүрүп, менен бүттү балама даярдап бербейм, даяр оокат бербейм, даяр чечим бербейм. Балам жана тай баскан баладай болуп, кадамды өзү чоң дүйнөгө, чоң жашоого өзү кадам атташ керек деп, биз ошол баланы мындай балапандай кылып, түрткүлөп, колубуз менен жөлөк болуп даярдаш керекпиз. Анан эмне себептен ушул ата энелер сепарациядан чочулашат? Баласын ошо кое бергенден чочулашат. Биз ата эне деги эле баардыгыбыз эле, мен деле ата энемин, балабыздын жашоосун өзүбүз түзүп, пландап, 18-ге чейин 11-чи класста окуйт, андан кийин тапшырат жогорку окуу жайга, андан кийин үйлөнөт, иштейт деп биз мындай өзүбүз план түзүп алабыз да. Ошол планыбыз менен бала жашаш керек. Анан биздин көз карашыбызды бала мындай чырдап, макул болбой кабыл алыш керек. Мисалы, могул окуу жайга тапшыр, ушул окуу жайга тапшырсаң жумуш таба аласың, акчасы көп болот, жаныңды багып кете аласың деп биз чечип, баардыгын пландап, даярдап бериш керек. Балабыз жөн гана аткаруучу болсун деп кабыл алабыз. Кээ бир кезде ошо бала менин менчигим, мен кандай айтсам ошондой болуш керек деп түшүнөбүз. Анан өзүбүздүн бала чагыбыз менен, өзүбүздүн ата энебиз менен мамилебизди салыштырып, ошондой болуш керек деп күтө беребиз да. Балабыз жеке өзүнчө инсан, биз муну чоңойтуп эле, чоң жашоого даярдап, анан кое бериш керек деген түшүнүк бизде жок. Балабыздын жашоосун өзүбүз жашагыбыз келет кошо, ал менен анын өзүбүздү кетирген катаны балабыз аркылуу оңдоп кеткибиз келет. Өзү чечишпеген бир эңсеген немебизди, бир кыялыбызды бала аркылуу чагылдырып орундаткыбыз келет. Бирок баланы мындай өзүнчө адам, өзүнчө инсан катары кабыл алгыбыз келбейт. Ал нерсеге макул эмеспиз.
койро албайбыз. Керек болсо балабыздын үй бүлөсүндө кошо жашагыбыз келет. Анын аялы менен дагы, кызыбыздын күйөөсү менен дагы мамилени өзүбүз жашагыбыз келет. Баарын контролдоп, мондай көзөмөлдөп тургубуз келет. Азыр аябай маанилүү бир теманы козгоп кеттиңиз. Ошо чоңоюп калганда деле ошо сепарация болбогон, баласын кое бербеген көбүнчө энелер болот болуш керек, аталар балким кое береттир. Энелер кызы чоңойсо деле ал менен ошо кошо анын турмушун кошо жашай берет, уулу үйлөнсө деле анын өз алдынча үй бүлөсү эмес, ал ошо энеси аркылуу курган үй бүлө катары кабыл алат. Бул эмне кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Биздин жумушта ажырашып кеткен ата-эненин, ажырашып кеткен үй бүлөнүн баласы кимге калыш керек деген суроо менен иштейбиз. Кыргызстан боюнча жалгыз борбор болуш керек. Ошол сот тарабынан кагаз келет, талап келет. Ошол баланы ким менен жашоого балага жакшы болот. Атасы менен же апасы менен деп. Анан ошол ажырашып кеткен аял күйөөсү келет дагы атасын өзүнчө баягы маек куруп изилдеп сурайбыз. Анан апасын өзүнчө ошол жакта эмне себептен ажырашып кеттиңер деген суроо беребиз да. Бергенде сөзсүз түрдө 70%, 80%, кээ бир кезде 100% ата-эненин аралашуусу көп болот. Эми бул азыркы 2024 жылкы 25 жылкы үй бүлөлөргө көп тиешеси жок, анткени алар башка себеп менен ажырашып атат. Бирок ага чейинки үй бүлөлөрдө көбүнчөсү ошо ата-энелердин кайын журтунун кийлишүүсү менен эки тараптан дагы болуп калышы мүмкүн. Кыз тараптан дагы болушу мүмкүн. Жалаң эле айтпайм. Жалаң эле бала жактан эле кайын журт аралашып жан койбойт деп жок. Кээ бир кезде кыздын ата-энеси дагы, апасы дагы аябай ашыкча кийлишип, ашыкча мындай жашоосун бурмалаганга аракет кылгандыктан дагы ажырашуу көп болгонун мен ошо өзүм жумушуман тастыклай алам да. Баягы апасы күйөөң мынча табыш керек болчу, анан күйөөң мындай кылыш керек болчу, анан сен күйөөң мынтип карап койду, тинтип койду, анан мындай болбойт, сен мындайга татыктуусуң деп кечке эле кыздын жашоосу менен чогуу жашап алганда, үй бүлөдө эки адам болуш керек го, атасы, аялы, анан күйөөсү. А бул жакта аялы, күйөөсү, анан еще дагы бир үчүнчү адам тургандыктан баягы же күйөө баласы чыдабай кетет. Бүттү, мен жашай албайм, мен бир адамга үйлөнгөм, ошол адам менен жашагам келген, бирок бул жакта менин аялым өз алдынча үй бүлө кура албайт экен деп ал жактан конфликт болуп кетиши мүмкүн. Же болбосо ошол жубайы дагы мен бир эле киши күйөө тийгем, бирок менин күйөөм чечим чыгара албайт. Менин күйөөм үчүн апасы чечет. Апасы айткандай болот. Күйөөм апасы менен мындай каршылык көргөзүп, же болбосо мен ага макул эмесмин, мен өзүмдүн жашоом бар деп мындай туруштук бере албагандыктан апасы, атасы бүт баары биздин жашообузга кийлишип, биздин жашообузду контролдоп мындай үстөмдүк кылгандыктан мен чыдабай жашап ажырашып кеттим дегендер болот да. Ошон үчүн кесепети бул ажырашууга алып келет, жанагы үй бүлөнүн урашына алып келет, анан ошол ортодогу ата-энеси, атасы жок өскөн балдарга алып келет. Бул ошол бала үй бүлөсүнөн жоопкерчилик албаганда чечкиндүү болбой калат. Чечкинсиз болуп калат, жанагы алсыз жүрүм-турум, беспомощное поведение деп коет го, алсыз жүрүм-турум болуп калат. Ал өзүнө таянбай, ошо апасына таянып калат. Апасы чечим чыгарган, даяр чечим чыгарып бериш керек. Апасы бир программа, план түзүп бериш керек. Ошо менен бала барактап ошол пландын баарын аткарганга аракет кылат да. Ошол жоопкерчиликсиз өз алдынча болбой калат. Анан чечкинсиз болуп калат. Бала дагы, кыз дагы. Бирок эми ошо апалар деле баласын жаман болсун деп антип кийлигишкен жок да. Алар деле баласына жакшылык каалап, ошо жеңилирээк болсун, жашоосун жеңилдетейин, оңоюраак кылайын деген сыяктуу кеңештерин берет. Мисалы кийлигишкенде деле атайылап алдын ала жамандык каалап кийлигишпейт да. Ошол жерди мындай адис катары бөлүштүрүп кетсеңиз, кайсы жерден энелер мындай турамес иш кылып кетип атат да, эмнеге ушуга алып келип атат бүгүнкү күндө? Мени бир нерсе кубандырганы, азыркы учурда ошо кайын энеси, баланын апасы, келини, баласы үчөө консультацияга келет. Семейный консультацияга келет. Үчөө тең билбейт кимиси туура эмес экенин, кимден ката кетип атканын билбейт. Анан ошол жерде апасына айтам да, эгерде 2 жаш проблемадан чыга албай, жол таба албай, анан сизден акыл сурап келсе, кеңеш сурап келсе, анда ошол жерден сиз кеңешиңизди берип аралашсаңыз туура болот. Ага чейин экөөнө бериш керек. Экөө чечим чыгарганга, кеңеш эметкенге, экөөлөп ситуациядан чыкканга, өз алдынча чыкканга мүмкүнчүлүк бериш керек. То есть жардам сурамайынча жардам бербеш керек.
менин сиздин кеңешиңиз керек болуп атат дегенге чейин жөн эле коюш керек. Сырттан эле мындай карап эле экөө ынтымак жашап атат, ден соолугу жакшы, аман эсен деп мындай карап көзөмөлдөй эле коюш керек. Үстүртөн эле. Кудайга шүгүр, балдарым жакшы жашап атат деп элечи. Бирок биз жанагы бала эң чоң көйгөй бала төрөлгөндөн башталат. 2 жаштын баласы төрөлгөндөн башталат да. Жок, боюнда болгондон башталат. Баягы келинчеги эркелеп, ашыкча көңүл сурап баштайт го. Мен тигини каалайм, муну каалайм, анан жүрөгүм айланып атат, тургум келбей атат, жаткым келип атат дегенде эле эмнеге жатат? Мен жатчу эмесмин. Эмне болуп атат деп. Бирок ошол эле кайнене билбеши мүмкүн. Ошол келиндин токсикозу кандай оорчулук менен өтүп атат. Анткени билесиңер, кээ бир айымдарда токсикоз болбойт, такыр эле. Боюнда болгон сезилбейт. Курсак эле чоңойгон болбосо, оорчулук сезилбейт. Кээ бир айымдарда ошол ден соолугуна байланыштуу, организмине көз карады да, ошол токсикоз аябай катуу болот, катаал өтөт. Анан ошондо өзүн салыштырат, эмнеге андай эмес, мындай болуш керек деп. Анан келгенде кечинде баласына айтат, сенин аялың мынтип, тинтип деп. Анан ошол жерде тиги баласы апасына болуша албай, аялына болуша албай, ошол чайналып кыйналат да. Ошон үчүн апасы дагы көбүрөөк маалымат алыш керек, кайнене дагы. Токсикоз кандай болот? Токсикоз ар бир адамда ар кандай болот экен? Ден соолук ар кимде индивидуалдуу болот деп мындай кичине изилдеш керек. Анан эми ал экөө аял күйөөс да. Анан ошо боюнда болгондо кимге эркелиш керек? Өзүнүн ата энесине эркелиш керек келин. Жок, өзүнүн күйөөсүнө эркелейт да. Ошол эркелеп атканда дагы мейли эркелесин, экөө жашта. Экөөнүн тескерисинче экөө эркелеп, наоборот, мамилеси бекем болгонун каалаш керекпиз да. Кой экөө жашап кетсин деп мындай түртмөлөш керекпиз. Жаңы үйлөнгөн үй бүлө деле бул деле жана тай баскан балдарда да. Экөөнү мындай мынтип эле кармалап жетелеп коюш керек. Бала өзү колун эметет го, сунат го. Мени кармагалчы, мен сенин колуңа эмеңе тиги колдооңо муктажмын деп. Ошондо тайтайлап жетелеп коюш керек. Анан басып кеткенден кийин өзүнчө эле кое бериш керек да. Анан апасы болсо ошо менин баламды чересчур кыйнап атат, менин балам кыйналып кетти деп мындай эме кылгысы келет да. Үй бүлө келин менен күйөөс баласынын ортосундагы мамилени контролдоп тургусу келет. Ушул сиз айтып кетпедиңизби жанагы выученная беспомощность, үйрөтүлгөн алсыздык, адам алсыз болуп калат экен. Ошондо энеси жок, эч нерсе чечим да кабыл ала албайт, бир нерсе да жасай албайт. Энесинин бул кайдан пайда болот ошол? Кичинекей балдардын ойноо аянтчасы бар го, детская площадка. Ошол жерде 2 тең курактуу балдар, 3 жаштагы балдар ойноп атат. Анан бир кичинекей баланын экөө тең оюнчугун бала жулуп алды. Жулуп алганда апасы баягы менин баламдын оюнчугун жулуп алды эле, тушка барып эле тиги баладан алып берип койду баласына. Ошо бала мүмкүнчүлүк берген жок да тиги балага. Менин оюнчугумду жулуп алды, мен өзүм алышым керекмин деп мындай өзүнө таянганды үйрөнбөй атат да. Апасын карайт, апасы сразу келип туруп эле тиги баладан жулуп алат. Болбосо экөө тең эле. Чоң киши жулуп алса анда жардам бериш керек. Анан тең эле. Ошол жерде бана көрдүңүзбү, бала баягы мен өзүм жулуп алышым керекмин да. Бул менин тең деген түшүнүктү эмете албай калды. Бияна камтыбай калды. Апасынан жардам сурап көнүп калды. Анан мектепте да ошондой болот. Мектепте мисалы классташтар тең да. Бир бала менен бир бала мисалы дептерин булгап койсо, апасына айтып келет. Апасы барып мугалимге айтып баарын эметет да. Ошол жерде бала эмнеге менин дептеримди булгадың? Анда мен сеникин да булгайм. Же болбосо деп мындай экөө конфликт чечип алыш керек да. Ошондой кадам менен үйрөнүш керекпиз. Бала бир кичинекей кыйынчылык болсо, ошол кыйынчылыкты өзү өткөндү үйрөнүш керек. Өз чечкенди үйрөнүш керек. Андай чечкенди үйрөнбөсө, кийин дагы бир көйгөй болсо деле апасына айтып келгенди көнүп калат да, андай алсыз болуп калат. Чечим чыгарганга, кабыл алганга алсыз болуп калат. Бир кандайдыр бир критикалык ситуация болуп калса, ошол ситуациядан чыга албай калат. Ошон үчүн биз баланы өз алдынча көйгөйлөр болсо, проблема болсо, өз алдынча өткөнгө мындай көмөктөш керекпиз. Анан бала келет да, мен чече албай калдым, мен ошо аракет кылдым, чече албай калдым дегенде апасы анан кана келчи деп сүйлөшүү жолдору менен баласына жардам бериш керек да. Ошол убакта балким мындай кылсаң эмне болмок эле? Сен эмнеге корктуң? Өзүңдү эмне деп ойлодуң деп мындай суроолор көп суроо бериш керек балага.
ушул жерде эле мына ушул жерде эмоционалдык интеллект дагы кошо кетип атпайбы? Сен ошондо эмне болдуң? Эмнеге сага эмне тоскоол болду ошентип айтканга? Эмнеден корктуң? Эмнеге айта алган жоксуң? Эмнеге биринчи кадам кыла алган жоксуң деп баладан көп суроо бергенде, бала өзүн изилдеп баштайт. Мен чын эле ошол убакта эмне болуп кеттим? Өзүм ишенбей кеттимби? Коркуп кеттимби? Деп мындай талдоо жүргүзүп баштайт. Эмоциональный интеллектти дагы биз кичинекей кезден баштап үйрөтүш керекпиз. Ушул сизге консультацияга келген жарандардын арасында ушул мисалы ошол эле тиги кайненеси жаштардын жашоосуна кийлигишүүсү боюнча көйгөй жаралганда сиз ушу консультациядан кийин кеп кеңешиңизди бергенден кийин энелер эмне деп айтышат, өздөрүн кантип акташат, жана алар өзгөрүүгө даяр бекен, сиз түшүндүрүп бергендечи мисалы. Башында айтат, мен ошол балам менен жашаганды көнүп калыптырмын. Баламдан башка дүйнөм жок. Баламдан башка алектенүүм жок. Мен баламдын жашоосу менен жашасам да балама керектүү болуп сезем өзүмдү. Маанилүү болуп сезем өзүмдү. Мындай баламды куткаргым келет. Баарынан коргогум келет. Жалгыз калгандан корком деп айтат да башында. Анан баласы да ошону угуп, келини да угуп, буларга таасир болот да. Үчөөнө теңчи. Алар дагы анан кээ бир кезде чын эле токсичный апалар болот. Жок, мен айткандай болот, эмнеге болбойт? Мен чечем, мен төрөдүм, мен бактым деп алар менен сүйлөшүү аябай кыйын болот. Анан токсичный апа өзү келбейт консультацияга. Мен проблема көрбөйм, көйгөй көрбөйм деп. Мындай баарын түшүнгөн, кабыл алган, балким ошол моментти көрө албай аткан апалар келет. Алар дароо эле түшүнөт. Анан мына азыркы кубандырган нерсе, апа айтат, мен фитнеске жазылып алдым. Кардио бар го, кардио фитнеске жазылып алдым. Ошол айымдар менен фитнеске барып, анан сүйлөшүп, мен акырындан ошол мен баламдын жашоосунан чыгып, өзүмдүн жашоомду кызыктуураак кылганга аракет кылып атам деп апалар кайрылып калат. Рахмат, сен ошол убакта сен мага түшүндүргөн жакшы болбоду. Мен болсо ошол баягы келин төрөйт го, төрөгөндө эле баланы антип жуундурбаш керек, мынтип жуундуруш керек. Анан менин балам ал тамак жаман көрөт. Анан мен айтам да, сиздин балаңыз айта алабы өзү? Мен бул тамак жакшы көрбөйм. Мен пиязы менен жакшы көрбөйм. Мен бул тамактан аллергиям бар деп айта алабы десем, айта алат. Анан жолдошумдун күйөөсүнө айтам да, сиз эмнеге өзүңүз айтпайсыз? Мен аялым капа болуп калат деп ойлойм. Бирок сизге ыңгайсыз болуп атпайбы? Аялыңыздан сурап көрүңүзчү азыр. Мен ушинтип айтсам капа болуп каласыңбы десе, жок, капа болбойм. Мен именно сенин эмеңе, тамагыңа пияз кошуп эле коем. Деп мындай кичинекей сүйлөшүү, бизде сүйлөшүү маданияты жок да. Айтуу маданияты жок, билдирүү маданияты жок. Анан ошол негизинде биздин немебиз, мамилебиз жабыркайт да. Биз айтпайбыз. Биз таарынып калат деп эле айтпай койгонго туура көрөбүз да. Бирок айтыш керек, айтканды үйрөнүш керекпиз. Ошол айтууну дагы тил аркылуу, ооз аркылуу жеткирүүнү дагы биз кичинекей кезден үйрөнүш керекпиз. Мага жакпайт, мен каалабайм, мен макул эмесмин дегенде. Ошондо энелер балдарын кое бербешинин себептеринин бири өзүнүн жашоосун толугу менен баласына арнап салгандыгы болуп калышы мүмкүн экен да, Ошондо өзүнүн жашоосунда кызыкчылыктары жок. Ошол себептен анан ошо баласынын жашоосун өзүнүн жашоосу катары кабыл алып калат. Чоңойсо деле, үй бүлөлүү болсо деле, баары бир анткени ал жакка кийлигишпесе, өзүндө бул жакта кызыкчылык жок болуп калат экен да. Ошол контроль жакшы көрөт. Кээ бир айымдар контроль жакшы көрөт. Кээ бир адамдар, кээ бир апалар токсичный болот аябай. Ошол бир нерсени контролдоп, чукуп, чымчып сүйлөп турса, ошонун ырахат алат деген сөз. Анан кээ бир айымдар чынында эле ошо жашоосун баласына берип салат дагы, анан гипер камкордук кылып атып, ошол өзүнүн керектүүлүгүн, маанилүүлүгүн ошо баласына кам көрүп атканын негизинде түшүнөт да. Мен ошо балама кам көрсөм, мен ошо аябай керекмин, маанилүүмүн деп кабыл алат. Ошо гиперкамкордуктун зыяндуулугун энелер түшүнөбү анан сиз менен маектешүү аркылуу? Ошол өткөлүк куракта көп түшүнүшөт. Өткөлүк куракта ошол ашыкча камкор кылганын, ашыкча баланы калкалап атып, башка балдар менен тил табыша албай калганын, кээ бир балдарда социализация жакшы өнүккөн эмес, коммуникация өнүккөн эмес, кээ бир учурда баланын жөндөмдүүлүгү деле өнүккөн эмес да. Жок, ага болбойт. Ал жыгылып кетет, анан спорт болбойт.
бокска барса жок сындырып алат, анан бирөө аркка чаап салат, анан баш чайкалып калат, анан тайквондого барса жок бутун сындырып алат деп атып эле калкалап атып эле бүт жерден чектеп атып эле баланы өнүктүргөн эмес. Апа ойлойт да, эне ойлойт, мен баламды ашыкча калкалап бүт жерден жанагындай чөп төшөп турсам, жумшак чөп төшөп турсам, мен баламды куткара алам деп. Жок, сиздин балаңыз ошону кылып көрбөгөндөн билбейт өзү. Эмнени каалайт, эмнени жакшы көрөт, эмне жагат экенин билбейт. Сиз ошо баланын ички эмелерин, сезимдеринин өнүгүшүнө тоскоол болуп койгонсуз. Анткени мен айтам да, өзүңүздү эстеп көрүңүзчү, ошондо апаңыз сиз айтып атпайсызбы, сизди ошол тил жагына үйрөнөм десем, окуйм десем окутпай койгон, же болбосо мен актриса болом десем, актриса болгонго болбойт сага, уят болот деп окутпай койгон. Ошону өзүңүз кандай абалда болдуңуз эле? Деп анан ошол үйгө барып, ойлонуп, өзүн эстеп, ыйлап, кайра баягы өзүнүн эмесине флешбек болуп, өзүнүн жашоосуна түшүп, анан кайра келет. Мен ошону өзүмдү эстедим чын эле. Мен апам ошондо мени ошол консерваторияга тапшырганга уруксат берип койгондо кандай болмок. Мен ошондо өзүм каалабаган, жакпаган тиги физматка тапшырып иштей алган жокмун, окуумду бүтүрө алган жокмун, же болбосо иштеген жумушуман рахат албайм деп келет. Негизи ошол мен ойлойм, психолог эмне кереги бар? Анан психолог деген ким? Деген түшүнүктү мектептен ошо ата энелерге чогулуш уюштуруп биз түшүндүрүш керекпиз. Бирок мен мектепте өткөн сабактарымдын негизги темасы балага эң жакшы психолог бул апасы. Эгерде экөөнүн мамилеси жакшы болсо, 18 жашка чейин балага психолог деле кереги жок деген түшүнүктү көбүрөөк таңуулайм. Эми баягы кесип тандоодо психолог керек болуп калышы мүмкүн, анан жумушка иштегенде психолог керек болуп калышы мүмкүн, башка адамдар менен мамиле курганда психолог керек болуп калышы мүмкүн, чоң жашоосунда. Ага чейин эгер бала өзүн ата энеси менен аябай жакын мамиледе болуп, өзүн жакшы таанып, ички сезимдерин жакшы туйса, эмоционалдык интеллекти өзүн аябай жакшы өрчүгөн болсо, критикалык ой жүгүртүүсү аябай жакшы өрчүгөн болсо, анда балага психолог чын эле кереги жок. Апасы жакшы психолог болот. Мага караганда апасы жакшы билет баласын. Ошол идеяны, ошол ойду мен көбүрөөк таңуулагым келет. Анан быйыл күзүндө ошо өзүмдүн эме менен, сунушу менен Ысык көлдө ата энелерге сабак өтүп келдик. Ошол жакта ата энелер аябай мындай ыраазы болушту. Бизге ушул аябай керек болоттур да, мен туура эмес кылып атыптырмын, түп тамыр менен туура эмес кылып атыптырмын, биз ката кылып атыптырбыз. Эмнеге ушундай сабактар эме болбойт? Бизге кеңири таралбайт, эмнеге ушундай сабак болбойт деп аябай эметишет да. Мындай силер шаарда баягы мүмкүнчүлүгүңөр бар, тияка барып, бияка барып, шаарда көбүрөөк эме көзөмөлгө алынган. Биз болсок мындай каралбагандай калып калабыз. Бизге керек экен тескерисинче деп аябай суранышат экен деп, мындай аябай жакшы кабыл алышты. Бир каршы чыгып, жок силер макул эмесмин, силер туура эмес сүйлөп атасыңар деген ата эне болгон жок. Болгону бала ата энеси менен сүйлөшкөндө үйрөнүш керек, оюн айтканда үйрөнүш керек, ата энесинен коркпош керек, ата энеси дагы баласын укканга даяр болуш керек. Эң негизгиси балага кымбат кийим деле кереги жок. Мына частный мектепте мен деле иштейм. Балага кымбат кийим кереги жок. Кымбат тамак деле кереги жок. Карандай чай ичсе деле, бирок ата энеси күлүп, үйдө атмосфера аябай жылуу болсо, мына ошол нерсе кымбат. Балаңар бир 14кө чыкканга чейин, 13кө чыкканга чейин ошол үйдөгү атмосфера аябай маанилүү, үйдөгү очок аябай маанилүү. Ошону жеткизип, ошону мындай түшүндүрүүгө аракет кылам. Сепарацияга ата эне кайсы курактан баштап дайынданып башташы керек баласын коюп бергенге? Кичинекей кезинен баштап эле, кичинекей кадамдар менен апасы баланы бул өзүнчө инсан деп кабыл алыш керек. Бала эмчек эмип, кичинекей да эмчек эмип, апасын постоянно апасы көтөрүп жүргөндө, бала ойлойт, мен апам менен бир бүтүнмүн деп. Анан өзү алдынча басып баштаганда, бала өзү алдынча басып, өзүнүн каалаган буюмун алып баштаганда, демек мен өзүнчө дурбаймынбы? Мен өз алдынча дурбаймынбы? Мен апам жок деле бир нерсе ала алат экенмин, өзүм үчүн кыла алат экенмин деп түшүнүп келет. Апасы көнүп калды да, мен кылып берем, мен жардам берем деп. Ошондо апа, мен өзүм кыла алам деп колун түртөт. Кичинекей жанагы мен өзүм баламан байкадым. Улуу кыздардан көп байкап атырмын, кичинекей баламды байкадым. Жанагындай эме бар го,
велосипед анан ручкасы менен апасы кармап турат го. Балам велосипед деп атат, анан ручкасын кармап түртүп койсом, түртпө дейт. Мен өзүм теп атпаймынбы дейт. Ошо мага тасыктап атат да, мен өзүм теп алам деп. Мен өзүм кыла алам деп тасыктап баштады. Ошондо бала бизге каршылык көргөзүп баштайт, чырдап баштайт. Апа, колуңузду алыңыз, мен өзүм кылам. Өзүм тишим жуйм, өзүм бут кийимди байлайм, өзүм тамак ичем, өзүм куям деп керек болчу жанагы эме графиндеги эмени, сууну төксө дагы өзүм куям дейт. Биз ба төгө албасын деп жардам бергибиз келет го. Жок, бала, мен төгөм, бирок өзүм кылам деп ошону бизге тасыктайт. Ошондо биз кабыл ала албасак, кой балам өзү кылып калыптыр, өзү кыла алат экен деп мындай кичине мүмкүнчүлүк бербесек, өз алдынчылыкка балаңыз чырдап каршылык көргөзөт. Ошол сепарация 1 жаштан жөрмөлөп баштаганда эле башталат. Сепарация жөрмөлөп баштаганда эле башталат. Анан 4 жашында, 5 жашында балаңыз, кызыңыз кийим тандап баштайт. Бала бакчага баратканда, жок, муну кийбейм мен тигини кием деп. Ошондо бала менин өзүмдүн пикирим пайда болду, апа. Менин пикирим бар деп бизге таңуулап баштайт, бизге айтып баштайт, көргөзүп баштайт. Анан сиз жок, аны кийбейсиң десеңиз, кээ бир балдар өзүнүн темпераментине жараша, өзүнүн психотипине жараша макул болуп калышы мүмкүн, бирок ичинде эме калып калат да, баягы менин тандоом жок экен деп калып калат. Кээ бир балдар жок, анда барбайбыз деп чырылдап, садикке барганда, бала бакчага барганда ыйлап, өкүрүп, бакырып тынчыбайт. Ошентип бала сизге өзү эле көргөзөт. Сабак жазып атканда дагы, 1-класска барганда дагы кээ бир балдар өзүм жазам дейт. Апа, сен карап эле тур, мага жардам бербе. Сиз мисалы 4-кө 9-ду кошсо канча болот дегенде, бала ойлонуп атканга чейин эле 13 деп айтып койсоңуз, жок апа, айтпай туруңузчу, мен өзүм айтам деп. Ыйлайт кээде, мен айтмам, өзүм жасамакмын деп анан чырдайт. Ошол апа, мен деле ой жүгүртө алам, мен деле башым иштейт, мен деле ошол эмени чыгара алам, мисалы чыгара алам, мен окуп атпаймынбы деп бизге акырын белги берип баштайт да. Анан ошол белгилерди кабыл албасаңыз, ошол баланын оюн кабыл албасаңыз, переходный возрастта, жана өткөрү куракта бала ошол өзүнүн эмесин, өз алдынчылыгын, өз алдынча адам экенин сизге аябай тасыкта баштайт. Кээ бир кезде дивандыктагы жүрүм турум болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн апалар, мына силер кичинекей кезде балаңар төлөгөндөн баштап эле кичинеден туюм алышыңар керек. Менин балам чоңоет, менин баламдын өзүнүн тандоосу болот, менин балам өзү чечим чыгарат, менин апамдай мен жашоом чечилбейт. Менин балам өзүнүн жашоосун өзү тандайт деп биз кичинеден баштап ошол нерсеге даяр болуш керекпиз. Кээ бир балдар ушул сепарациядан чыгыш үчүн искусственно, жасалма орун пайда кыла алышат. Апасы баягы сен мындай кылбайсың, сен мындай кыласың деп кыйкырганда, баласы баягы стресс болуп дем ала албайт. Анан врачка алып барат. Врач айтат, баардыгы жакшы экен. Органикалык жактан, физикалык жактан балаңыз баардыгы жакшы экен. Психолог алып барыңызчы деп. Анан бала башында дароо эле айтпайт да, мен ушу апам ушундай болгон үчүн мен ушундай ыкма ойлоп таптым деп айтпайт бала. Анан 1 консультация, 2 консультация, 3 консультацияда айтат да, эже мен ошол нерсеге аргасыздан бардым деп. Андай кылбасам апам мени кыстап кыйнап атат. Же болбосо кечке эле башы ооруй берет, ичи ооруй берет, жетиши ооруй берет. А на самом деле оору жок. Бирок бала ошону ойлоп таап алышы мүмкүн. Ошон үчүн кээ бир учурда мен могул жайында ошол министрлер кабинеттеринде лекция окудук. Үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан бала кандай жабыркайт деген. Ошол жерде дагы балдардын мисалын айтып бердим да. Ата энеси урушканда бала эмне кылып жардам бере аларын билбейт да, анан бала эпилептик болуп жерге кулап, денесин баары титиреп, өзүнө жасалмай эпилепсия. Эпилепсия негизи көбүнчө кичинекей кезинен болот го. Анан бала болсо жасалмай эпилепсия өзүн эметип алат. Апасы алып барбаган жери жок. Бирок ошол моментте бала чыгып калганда баягы ата эне урушпай калат экен да, анан балага көңүл буруп калат экен. Көрдүңөрбү? Бала ошондой ыкмаларды табат, издейт. Мен эгер сөз менен жеткире албасам, анда өзүмдүн ден соолугум менен жеткирем деп тобокелге салат өзүнүн ден соолугун. Ошон үчүн ата эне кичинекей кезинен баштап силер каалайсыңарбы, бала эркиндик жаш көрөт. Ошол эркиндикке умтулат. Ошон үчүн да качып кетет үйдөн. Мына азыр мурда эркек бала эле каччу эле го үйдөн. Азыр мына ички иштер министрлигинен эме сурасаңар,
статистика сурасаңар, үйдөн качып кетүү аябай көп болду. Мурда бир 17 жаштан качып кетсе, 16 жаштан качып кетсе, 14 жаштан баштап качып кетет. Анан бизге алып келет да. Ошол бала эмне себептен качып кетип атат? Балким үйдө зомбулук болуп атат, балким үйдө конфликт болуп атат, же башка бирөөлөр азгырып атат деп. Ошондо апам менен пикир келишпестик болуп бар. Апам мени чоң адам катары кабыл албайт. Тигил балдар досторум мени инсан катары кабыл алат, адам катары кабыл алат, алар мени жакшы көрөт деп. Анан ошолорго азгырылып качып кетет. Каршылык көргөзүп качып кетет. Балким ошол үйдөн алып алган нерсени сырттан издейт. Ошон үчүн азыркы учурда качып кетүү дагы. Бала ошол качып кетүүнү жалгыз чечим катары кабыл алат да. Ошондон башка выход жок. Андан башка чечим жок деп кабыл алат. Ошон үчүн мунун ошол сепарация болбосо бала, мунун эмелери, зыяндуу жактары аябай көп болуп атат. Кээ бир кезде ошол сепарация болбогондо дагы бала жанагындай жаман нерселерге да аралашып кетип атат. Ошон үчүн сепарацияны бала эмес, эң биринчи ата эне түшүнүш керек, кабыл алыш керек. Кээ бир кезде такыр түшүндүрө албай калганда мен сепаратор барго, ошонун негизинде түшүндүрөм. Бир сүт бул экөөңөрсүңөр. Башында бала төрөгөндө экөөңөр бир болуп чыксыңар. Эне бала. Андан кийин уже балаңыз 13кө чыккан, 14кө чыкканда акырын уже бөлүнөт. Май болуп, сүт болуп, май деген, каймак деген сизсиз, көк сүт деген балаңыз деп түшүндүрөм. Ошонун негизинен түшүндүрүп, ошондой ыкма дагы ойлоп тапкам да, ата энеге түшүнүктүү, жеткиликтүү болсун деп. Силер экөөңөр бөлүнүшүңөр керек. Силер өмүр бою эле жанагындай аябай каймактуу, майлуу сүт боло албайсыңар деп, onu бөлүнүшүңөр керек. Дегенде башында күлкүмүштүү болот, бирок ошол дагы ыкма дагы жардам берет. Сиз мисалы эми Кудай сактасын, бирок сиз көрүп атпайсызбы? Кээ бир балдардын ата энеси каза болуп калат. 16 жашында, 17 жашында, 18 жашында каза болуп калат. 20 жашында каза болуп калат. Бирок ата энеси каза болгондон кийин балдар кандай эмеге түшүп калып атат? Ичип кетип атышат. Депрессияга түшүп, депрессиядан чыкпай калып атышат. Жанагындай айтабыз го, ооруп калыптыр деп. Психикалык ооруп калыптыр деп. Ошондо психикалык ооруп калып дагы жатып жатышпай больницаларга, психиатрический больницагачы. Ошол биз мындай бала апасы өлүп калды, бала 19да бүт кийимин, тамак ашын, ким менен дос болуш керек экенин, каяка окуш керек экенин, бүт көйгөйдү апасы менен келип чечкенди үйрөнүп калган да. Бүт апасына таянып көнүп калган. Апасы резко каза болуп калды, апасы жок болуп калды, бүттү бала багыт билбейт. Ага багыт бере турган киши керек болуп калат. Өзүн таппай калат, жоготуп калат. Бала психикалык жактан дагы, жан дүйнөсү жактан дагы анан мындай сырткы ориентирин таппай калат дагы, бала өзүн жоготуп, депрессияга түшүп, такыр ооруп калат, үйдөн чыкпай калат, бөлмөдөн чыкпай калат. Бирок биздин коомдо баягы маданиятыбызга көз каранды болсо керек, көбүрөөк сепарация уулдар болбойт болуш керек, кызды баягы башканын бүлөсү деген сыяктуу кичинекей кезинен баштап ата энелер баягы кое бергенге даярыраак болот окшойт. Күйөөгө тиет, башка үй бүлөнүн мүчөсү бул деген сыяктуу, үйдө конок деген сыяктуу айта берип, аларга психологиялык жактан оңоюраак болот болуш керек кызды кое бергенге. Уул баланы болсо кое берүү бул мен менен калат, бул мен караганда мени карайт деп эле, ошон үчүн ажыроо кыйын болуп калат. 95-90% уулдар сепарациядан чыкпаса, 10% эле кыздар чыга элек. А так 90% кыздар өздөрү даяр болушат. Биз ошо чынында эле өзүбүздүн эркек балдарыбызды сепарация кылгыбыз келбейт. Аң сезимдүү эле кое бергибиз келбейт. Сепарация деген эле биз дайыма эле физикалык жактан ажыроону элестетебиз да. Үйдөн чыгып кетиш керек, бөлүнүп кетиш керек деп. Анан кээ бир үй бүлөдө бар да чогуу жашагандар. Ошол жерде деле сепарация болсо болот. Бөлмөнүн өзүбүздүн бөлмө, бир үй бүлө, чоң үй бүлө, анан экөөнүн бөлмөсү болот го. Келин менен баласынын. Ошол бөлмөнүн ичиндеги сепарация бар биринчиден. Сепарация болуш керек. Ал бөлмөгө кирбеш керек тыкылдатмайынча, уруксаты жок. Анан ал бөлмөгө кирип буюмдарга карап текшербеш керек. Экинчиден жалпы үй бүлөгө чечимдерди чогуу чыгарыш керек. Бирок экөөнүн дагы бир чечимдери болот да. Аял күйөөсүнүн ортосундагы чечимдерди. Аларга жок, силер келишпешиңер керек деген сепарацияда болуш керек негизи.
эми ушундай болуп калат да, ата энесин караш керек, анан чогуу жашайт. Ошондо дагы кээ бир суроолорду силер кийлишесиңер, кандай булар мисалы тойду эмне кылабыз, кандай кылабыз дегенде бул баягы чогуу чечим. А бирок балага кандай кийим алып беребиз, баланы кандай жуунтабыз, кандай кийинтебиз, чачын алабызбы албайбызбы деген нерсе бул аялы менен күйөөсүн эле болуш керек. Ошол нерсени чечише албай эле конфликт көп болот да. Балама кандай тамак берем? Мисалы апасы таттуу, өзүнүн мамасы, мен мисалы бала төрөдүм, мен балама таттуу бербейм. Таттуу бергим келбейт. Анан ошол чечимди үй бүлө чыгардыбы, аялы күйөөсү чечтиби, ошону кабыл алыш керек. Чоң атасы, чоң апасы. Анан кээ бир кезде булар жакшы көрүнүп, баланы эркелеткиси келип алып берип коет. Конфликт болуп атат, чечилбей калды, урушуп кетиши мүмкүн ошол нерседен дагы. Балабыз бул мектепке барат деп чечет бул экөө. Мисалы жеке мектепке барат дейт да. Мен ошого аракет кылам, тапканын баарын ошол мектепке коротом десе, ата энеси жок, эмнеге барат ал мектепке? Эмне кача коротосуңар? Коротпогула, жөнөкөй эле мектепке барсын деп. Бирок бала булардыкы да эң биринчи. Булар чечим эмеш керек. Бул баланын келечегин була экөө ойлош керек. Ошондой конфликт болот эки муунун ортосунда. Анан бири чечимге келе албай эле, компромисске келе алышпай эле, кайненеси ойлойт да, мен өзүмдүн баламды дагы контролдошум, анан баламдын да баласын да контролдойм. Бул баламдын баласы да меники деп кабыл алат да. Ошондо конфликт көбүрөөк болот. Ошон үчүн чогуу жашаганда дагы сепарация керек. Сөзсүз түрдө бөлүнүп кетип эле такыр эле өзүнчө бөлүнүп жашоо эмес, менталдык сепарация керек. Ошол кабыл алыш керек. Балаңыз ошо бой жетип калганга чейин эле кабыл алышыңыз керек. Анан кийин үйлөнөт дегенде дагы балаңыз эми дароо эле 18 чыгып үйлөнбөйт да. 26 чейин, 28 чейин үйлөнөм деп жүргөндө сиз уже кабыл алышыңыз керек. Мен ашкана боюнча мисалы эмне тамак жасайбыз, аркы беркин сүйлөшүш мүмкүнмүн. Той бою боюнча эмне кылалы, ремонт каяктан кылалы деп үйдүн тигил жагын ремонт кылып коелу деп чогуу кеңешет го. Бул баягы чогуу кеңеше турган нерсе чынында эле. Бирок баламдын баласы боюнча, келиндин кийими боюнча, келиндин бөлмөсү боюнча мен кийлишпейм деп мындай так чек араны коюп алыш керек. Бул чек ара сепарацияда ошол чек ара коюу дагы сепарациянын бир бөлүгү. Ошону биз тактап алыш керекпиз. Мен ошо дайыма айтам, силер эме үй бүлө куруп атканда эле, сиздин келиниңиз келгенде эле чек араңызды так эметип койсоңар, бөлүп койсоңар силерге жеңил болот. Мен сен ашканаңа кирбейм, ашканы полностью өткөзүп бердим сага, ошону өзүң ал. Мен сен үй бүлөңөргө комнатаңарга кирбейм, бирок зал, тамак иче турган жер, ушунун баардыгы бирге болот. Ошол залдагы тиешелүү нерсенин баардыгын сен менин уртатым жок жылдыра албайсың. Ал экөөбүз кеңешип эметебиз. Штораларды менин эмем жок, уртатым жок эметпейсиң, алмаштырбайсың, ал анткени общий. Өзүңдүн бөлмөңдө штораңды алмаштырасыңбы, штора такпайсыңбы, ал өзүңдүн чечимиң деп мындай так эме бөлүп койсо, чек араны бөлүп койсо, үй бүлөгө аябай жеңил болот. Эки үй бүлө жашаганга эме болгондон кийин, аргас болгондон кийин жашаганды дагы так чечип алыш керек. Ошол чечилбегендиктен, чек ара мындай жакшы көрүнбөгөндөн, так көрүнбөгөндөн конфликт аябай көп болот. Анан албетте эки тарапта кыжырлануу болот. Кайненесинин тарапта да кыжырлануу болот, анан келин тарапта да кыжырлануу болот. Экөөнүн кыжырлануусун ким жабыркайт? Ортодогу күйөөсү, анан баласы жабыркайт. Бүгүнкү маегибизди мындай жыйынтыктай келгенде, мен эгер туура түшүнсөм, бала чоңойгон сайын энеде кандайдыр бир боштук пайда болот экен. Бала өз алдынча болгон сайын, энеде эгер өзүнүн кызыкчылыгы жок болсо, ал жашоосу кызыксыз болуп, анан балага өзүнүн жашоосун таңуулай баштайт экен дагы. Ошо сепарация мүмкүн эмес болуп калат экен да. Ошондо энеде, аял кишиде негизи өзүн таануу, өзүн өнүктүрүүнүн мааниси абдан чоң болуп калып атат да. Ошол сепарация болбогонун себептери көп, чынында эле. Бул ошо себептердин бирөөсү апа жалгыз калганда, энеси жалгыз калганда, ошол жалгыз калбайын деп жалгыздыктан коркуп дагы ошол баласы менен бирге болгондо өзүнүн комфортун сезип, ошол баласын чыгаргысы келбейт да. Андан тышкары көп себептер бар да, башка мисалы өсөмдүк кылгысы келген энелер бар, токсичный энелер бар, баласын дайыма контролдоп, көзөмөлдөп тургусу келген энелер бар. Анан эң негизгиси баласына ишенбеген энелер бар. Ишенбейт, бул жалгыз өз алдынча эч нерсе кыла албайт, мен жок эч нерсе кыла албайт деген түшүнүгү бар энелер бар. Ошол энелер дагы баласын сепарация кылгысы келбейт. Дагы мындан дагы өзүнчө бөлөкчө себептер бар, бирок бул эң негизги себептер ошол. Менин баламдын колунан эч нерсе келбейт. Мен балама керексиз болуп калам, мен жалгыз калып калам. Мен балама эмне керек экенин жакшы билем.
жакшы түшүнөм. Балам мен жок жашай албайт. Же болбосо мен баламдын жашоосун дайыма контролдоп кийлишип турушум керекмин деген түшүнүк да. Ошондо эң эле кыйыны энеге баланы сиз айткандай эле өз алдынчалыкка ыра көрүү экен да. Ошондон эле кетип аткан окшойт көп көйгөйлөр. Ошол балам өз алдынча жашай албайт деген түшүнүк бар да. Өз алдынча чечим кабыл албайт, колунан келбейт деп. Мен ушул 11 класс быйыл 11 класс болгон балдарга мектепке ушул жөнүндө көбүрөөк маек мындай биз киргенде, мектепке киргенде көбүнчө ошол балдар менен өз алдынча калам да, жалгыз калам. Балдар кененирээк сүйлөшсүн, мындай мугалимдер турса тартынат го. Анан ошондо бир бала туруп айтты да, менде видеосу да бар. Ата энем бизге ишенбейт деп. Мен моуну кыла алам деп айтсам ишенбейт. Сен колуңан келмек беле, сүйлөп эле койчу. Сен моуну эле кыласың. Сен моуну эле кыласың, ушуга эле алың жетет. Аны кыла албайсың. Сен анан Америка каякта? Каякта Америка? Сен моякта эле Кыргызстан эле окууну окуй алчы. Жок, мен грантка окуйм десе дагы ата энеси жок, ишенбейт. Мен башка өлкөгө грантка окуйм десе дагы, Турцияга окуйм грантка десе да ишенбейт да. Жок, сен гарантированно эле мондай окуйсуң. Мен чечип койдум, уже сүйлөшүп койдум дегендер да бар да. Мен сен келечегиңде уже пландап койдум дегендер. Негизи ушул ишенбегендиктен, негизи сепарация бул ишенүү, баласына ишенүү. Балам өз алдынча мен жок жашай алат. Өз алдынча чечим кабыл алат деген идея да негизги. Мультфильмди эстеп кеттим, көрүп калдым эле, баягы анимациялык көрсөтүлгөн экен, сепарацияны визуалдык түрдө аябай жакшы түшүндүрүү менен көрсөткөн экен. Ал жакта эне төрөйт, анан баягы киндиги ажырабайт да. Баланы эмизип жүрөт, анан баласы эмгектеп атканда деле киндиги мындай визуалдык түрдө бала байланып турат энесине. Чоңойот, жумушка барат, үйлөнөт, балким бирөө менен, бирок киндик баары бир үзүлбөйт. Анан кийин баягы энеси каза болуп калабы, ошол энеси жок болгондо, анан баягы киндик үзүлгөндө тиги балага ошондо кыйын болот да. Баягы тиреги жок болуп. Ошол себептен эне баласына канчалык жакшылык кааласа, ошончолук өзү жок жашоосун улантып кетүүсүнө шарт түзүп, ошого ишеним берип, баласын жашоого кое бергенге даяр болушу керек экен да. Же болбосо мен бармын, дайыма барам, сенин жаныңда болом, дайыма эле мындай алысыраак сен мага эметсең болот, мындай таянсаң болот, бирок аябай критикалык эле ситуацияларда. Мен дайыма эле сенде болом, бирок сен өзүң жалгыз, өз алдынча инсансың. Сен өзүңдүн чечимиңди кабыл алышың керексиң. Эгер сен ката кетерсең, ал сенин катаң болот. Биз ошо баланы ката кетирбесин деп эле жана гиперопека кылып атпайбызбы? Гипер камкордук, тиягына төшөй калып эле биягына төшөй калып атпайбызбы? Ошол дагы бала мындай билбейт да, ката кетиргенди билбейт. Анткени ал өзү кетирген жок. Бирок кийин апасы жок болуп калганда кыйналат да. Ал бала чоң өз алдынча жашоону билбейт. Анан ошо апасы каза болгондо депрессиядан чыга албай ичип кеткендер толтура. Анан ушул соңку суроо болсун, чоңоюп эле калган баласы бар, сепарация болбогон ата энелерге сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Бул мүмкүнбү чоңоюп калганда? Эми баягы этаптардан өтүп кетиптир, анда бөлө албаптыр өзүнөн, чоңоюп аз көйгөйлөр жаралып атат, анан ошол чекке келгенде сепарация жүргүзүү мүмкүнбү? Ооба, албетте мүмкүн. Албетте мүмкүн. Жана байкайсызбы? Баласы апасы менен эле жашап көнүп калат го. Көнүп калат, чыкпайт, ага деле комфортно. Келсе тамагы даяр, баардыгы белен. Анан апасы ошо баласы 30га чыгып, 30-ун ашып калганда эле балам үйлөнүш керек эле, ушуну жүрө береби деп эметип калат, ошо безеленип калат да. Баласы болсо ошо ал эмеден чыккысы келбейт, комфорттон чыккысы келбейт. Ага баардыгы жагат. Үйдө тамак бар, тынч, эч ким менен баш оорутпайт. Анан бирок ошол бала сыртка чыгып, ошол кыз менен мамиле кылганды билбейт. Сүйлөшө албайт. Анан апасы эми ошол жакта да апасы таап берет бирөөнүчү. Анан таап бергенде эртең жашап кетеби, жашап кетпейби, ал дагы суроо да. Ошон үчүн эгерде сиз балаңыздын ушундай жашоосун каалабасаңыз, сиз деле небере көргүңүз келет, сиз деле балаңыздын бактылуу болгонун каалайсыз. Сиз көзүңүз тирүү кезинде балаңыз очор бачар болуп өз алдынча жашаганын каалайсызбы? Анда сиз азырдан баштап бөлүшүшүңүз керек деп түшүндүрүш керек. Кээ бир кезде чын эле апасы коркот да, менин балам өз алдынча үй бүлө куруп кетсе,
анда мен керегим жок болуп калат, мен жакшы көрбөй калат деп коркот да. Жок, жакшы көрөт. Сиздин биз ата энебизди канчага 40-ка чыксак да, 50-ге чыксак да, 60-ка чыксак дагы ата энебиз тирүү кезинде биз бала болуп эсептелебиз. Ата энебиз үчүн өзүбүздү бала сезебиз. Жакшы көрөбүз. Миң башка бир сүйүктүү адам болгондо деле биз өзүбүздүн апабыздын жүрөгүбүздө оорду бар. Ал оорду эч качан эч ким эйле албайт, эч ким тептеп кетпейт, басып албайт. Апанын өзүнүн оорду жүрөктө дайыма сакталган бар. Даже байкайсызбы, ушу ата энесин сүйө албаган балдар ошол жүрөгүндөгү ошол сүйүүнү толтура албай эле кыйналышат. Тияктан издеп, бияктан издеп. Негизи силердин эмеңер оордуңарды эч ким ээлебейт. Ал жактан такыр кабатыр болбошуңар керек. Такыр сартана болуп, менин бирөө ээлеп алат деп коркпошуңар керек. Силердин оордуңар дайыма эле балаңарда калат. Бирок балаңар баягы уже 2-3кө эметет, бөлүнөт. Өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн жумушуна, сизге, тааныштарына, досторуна ушинтип бөлүнөт. Ошол бөлүнүт деп биз даяр болуш керекпиз. Менин баламдын өзүнүн кызыкчылыгы пайда болот, өзүнүн достору пайда болот, өзүнүн ой пикири пайда болот, өзүнүн каалоосу пайда болот, өзүнүн чечими пайда болот, өзүнүн сүйүктүүсү пайда болот деп мен балама ошол нерсеге даяр болушум керекмин. Мындай караганда мен өзүмдүкү дагы жок, тааныштарым жок, досторум жок, катышым жок, кызыкчылыгым жок, бир өзүмдүн жеке дүйнөм жок, жумушум жок, анан баламдыкы да жок. Балам экөөбүз эле бир үйдө мынтип эле жакшы жашасак болду деген энелер дагы жок эмес. Чоң рахмат сизге. Сепарация темасын жакшы эле түшүндүрүп ачып бердик окшойт. Негизи ушул ата энеге эң эле кыйыны ошо аң сезимдүү баласын кое берип, баласына ишеним көрсөтүүнү үйрөнсө эле, анан ошо баласынын бактылуулугуна шарт түзүп берет экен да, Биз кое берет дегенде эле ошо сөздөн коркобуз да, такыр эле кое берип балам кетип калат. Жок, балаңыз кетпейт. Балаңыз мурдагы эле сизди жакшы көрөт, жаныңызда болот. Болгону ал өз алдынча инсан, өз алдынча мындай чечим кабыл алып, сизге такыр эметип калбайт, жармашып калбайт да. Бүгүнкү чыгарылыш Роза Отунбаеванын Демилгеси фонду, Мендеру фондунун колдоосу менен ишке ашырып жаткан 5 кадам долбоорунун алкагында жаздырылды. Биз бүгүн Гүлзат Исабекова менен сепарация темасында маектештик. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.